Президент мырза азыр негизинен экономика жөнүндө абдан мындай сөздү баштап кеттиңиз да. Ошол экономика комитетине кирдим. Ошол учурдагы макроэкономикадагы Кейнсиан мектеп же болбосо монетар модель деп коет, монетардык модельди терең түшүнө баштадым, китептерин окудум, шүмпеттерди окуйдум деп атасыз. Булар политологияда дүйнөлүк political economics деп коет, саясий экономика деген илимде да абдан бул классикалык модельдер да, абдан жакшы. Анан мен Жапанда баш аягы бир 13 жылдай каттап окуп келип жүрдүм да. Анан азыр ушу сөзүңүздүгө тиешеси бар. Биздин баягы маркет экономикасына, базар экономикасына өткөн тууралуу мага бир ой келет да дагы делечи. Көпчүлүк учурда мен Ташкент менен учтум, Токиогочу. Москва менен учкан учурда бар, бирок Ташкент менен учкан мага ыңгайлуу да. Арзаныраак, анан бат жетип калам. Бирок кээде Ташкент менен учкан учурумда транзит бир 11 саат созулуп калат. Анан аэропортто чарчап мен чыгып кетем көбүнчөчү Ташкентке. Бир акыркы 7-8 жыл болду булар уруксат берип калган болчу. Эркин эле чыккан. Анан Ташкентке чыкканда эле мен Ташкентке барганда эми суши жей билем, же ал жерден барып борщ жебейм да. Ташкентке барсам мен алардын шашлыгын жейм, күрүч ашын жейм, туурабы, палоосун жейм. Же болбосо самсасын жейм да. Ким эмне күчтүү болсо ошону жейм да. Анан барып эле таксисттерине айтам, мени эң жакшы кафеге апаргылачы дейм да. Ушу улуттук тамак жасаган деп. Анан ушу Ташкентти канча кыдырдым ушу акыркы 6-7 жылдын ичинде. Бирок бир эки эле жерге апарышат да көпчүлүк шопурларычы. Анан бар жерге барсам чындап эле тамактары даамдуу. Бирок мен ойлогондой эле ар жерге апарып, кеңири кесири апарган мындай кафелери Ташкентте жогу мага абдан парадокс сезилди да, таң калдым. Эмне үчүн айтып атам буну сизге? Себеби азыр Бишкекке эгер келип кала турган болсоңуз көрсөңүз, бүгүн Бишкектин жүзү такыр өзгөрдү. Бүгүн көчөлөргө кирсеңиз, кээ бир көчөлөрдө укмуш сонун жасаган аш, самсаканалар, кафелер азыр тим эле кээ бир учурда Токиодон калышпай тургандай деңгээлге жетип, сапаттуу, даамдуу, абдан жакшы сервиси бар. Анан баасы да канчалык кымбат эмес нерселер. Биз Ташкенттен озуп кеттик бул жагынанчы. Мен өзүм 94-жылы Бишкекке окууга келгенде айылдан кечки саат 6-дан кийин самса менен азыркы даамдуу тамакты коелу, жөнөкөй эле гречка тамак жей албайт элек. Ашканалар бирин-серин гана болот эле. Бул деген нерсе караңыз 94-жылдан 2014-жыл, 17-жылдарга чейин 23 жылдын ичинде картина такыр өзгөргөн айтып атам да. Бул деген нерсе менин түшүнүгүмдө ошол азыр сиздин ошол учурдагы коркпой биздин эркин экономикага жасаган чечимдериңиз алыскы перспективада өлкөнүн экономикалык траекториясын толугу менен өзгөрттү деп ишенем да менчи. Бүгүн Бишкекке барсаңыз, кыргыздар азыр укмуш машинелерди минет. Курулуш бумду көрөсүз. Арийне кемчиликтери бар. Бирок менчик сектор, ошол учурда баа сиздин колдонуп жүргөн терминди айта турган болсок, бүгүн кыргыздар бизнестин, чакан жана орто бизнестин акичкөсүн абдан үйрөнүп алышты да. Бул деген нерсе караңыз, кыргыз деген бул чалкалап эле жатып, казандагы эттен башканы жегенди билбейт, жалкоо деп айтчу да, стереотип болчу да. Бул деген нерсе демек такыр мүмкүн эмес экен да. Жалкоо эл болбойт экен. Ким кандай модельди тандайт, кайсы багытка эмнеге инвестиция кылат, бул ошого жараша өлкөнүн алыскы перспективада өнүгүү траекториясы өзгөрөт экен дегеним да. Бул деген нерсе бүгүнкү кыргыз экономикасындагы менчик сектордун абдан мындай динамикалуу жылышын, өнүгүүсүн байкаса болот да. Оюмча ушунун баары 90-жылдары сиз эч коркпостон туруп 90-жылда киргизген сом саясатыңыз, андан кийин жерди менчикке сатканга, алганга уруксат берилген жаңы саясатыңыз. Эгер болбосо ал учурда абдан каршы чыккандар көп болгон билем. Бул жерди сатып жиберет эми, жерди баары эле башкалар ээлеп кетет деген сыяктуучу. Бирок ошого карабай кийинчерээк бизди дүйнөлүк
соода уюмуна WTO'го дагы мүчө кылып алып келдиңиз да. Бул деген нерсе биз коркпостон экономикадагы либералдык батыштагыдай же болбосо Жапондагыдай эркин базарга алып келдиңиз да. Бул жагынан оюмча эң чоң жетишкендигиңиз бүгүнкү өлкөдөгү ушундай динамикалуу, автономдуу болуп калган эркин экономиканын бардык үзүрлөрү ошол 90-жылдары биринчи эркиндиктин декадасындагы чечимдериңиздин үзүрү деп ойлойм да. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, азыр мен ойлоп атам, биринчи сизге себеп болгону оюмча ошол сиз 89-жылдары ошол комитетте кирип экономиканы түшүнүп калган өзүңүздүн изденүүңүз дагы болуптур да. Андан сырткары сизге ким ушундай кеңештерди берди? Сиз корккон жоксузбу? Ошондо рубль зонадан чыгып кетиш деген нерсе ошол учурда мисалы Турдакун Усвалиев сизге каршы болгон эсимде. Мен көргөм. Ал айткан, биз рубль зонадан чыкпай эле койбойлубу? Дагы эмнени баштап атабыз дегендей акарат айткан, бирок сиз ошондо мындай келечекти, сиз биздин кыргыздын келечеги ушул эркин экономика экенин көрө алдыңызбы? Же бирөө сизге кеңеш бердиби? Же эл аралык уюмдар сизге прессинг кылдыбы? Эгер ушундай мындай радикалдуу либералдык саясатты киргизбесең, биз сага акча бербей коебуз деп шантаж кылдыбы? Же ушул тууралуу дагы айтып берсеңиз кызык. Эми иним мына өзүң туура айттың. Чындыгында мына бүгүнкү жетишкендиктер Кыргызстанда ошол фундаментин биз ошо 90-жылдарда курдук. Биз ошо кыргыздар, мен терең ыраазымын элибизге, себеби ушундай эл колдоп берди. Туура жана консервативдик күчтөр абдан чоң сопротивление жасашты, коммунисттер биринчи. Бирок ошо элибиз кандайдыр түшүнүп, эл даанышман ошондуктан баарын түшүнүп, мени колдоп ошо ишке ашып кетти. Эркин экономикасына Кыргызстан биринчи кирип кетти. Биз ошол кезде Прибалтиканы албаганда жалпы постсоветтик аймакта лидер болуп турдук, бесспорный. Ал жөнүндө айтам. Мен ошол фундамент, мен жана кеңири айтып бергеним, 89-жылдардагы жогорку кеңеште иштегеним, ошо кеңири айтканым, ошол мен программаны кай жерден алдым? Мен программаны ошол жерден иштеп чыктым. Ошо элибизге кереги тиет деп, ошол жылдар бүт ошо монетардык ыкмаларды Фридмандан окуп чыктым. Өзүң абдан жакшы айтып кеттиң. Шумпетерден созидательное разрушение идеясын алдым. Кейнстен мамлекет өзү ошону алып барыш керектигин, анан жанагы шоковый терапия деп бааны көтөрүп коюп эле рынок өзү пайда болот деген бул туура эмес экенин Кейнстен окуп чыктым. Иши кылып мен ошо 89-90 жылдарда менин өзүмдүн программам пайда болду да. Кандайча ошол эркин рынок экономикасын бир республикада ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошол жөнүндө айтып да жүрдүм, бирок көп мындай угуп көңүл бурушкан жок. Мен ошо жетекчилерге да айтып аттым, Абсамат Масалевичке, башкаларына ошол бул жерден иштеп ошол жеткен ой пикирлеримди ушу жакшылап жеткизүүгө аракет жасадым, бирок ал кишилер кабыл алган жок. Себеби аларды түшүнсө болот, себеби алар өмүр бою социалисттик план экономикасын, колхоз совхоздорду уюштуруп келген адамдар кабылган жок. Мисалы, колхоз совхоздорду таратып, фермерлик жерди менчик кылып берели элге деген, себеби алар тескерисинче ошолорду чогултуп, Сталиндин мезгилинен баштап колхоз совхоз уюштуруп, ошондой ири ишканаларды куруп келген адамдар да. Аларды да түшүнсө болот. Мен күнөөлөгөн жокмун, аларды эч качан күнөөлөгөн жокмун, бирок түшүндүрдүм. Мына жаңы заман, жаңы талапты коюп атат. Ошондуктан биз кечикпей өтүп кетишибиз керек. Кечигип калсак, мына өзүң жакшы мисал айтып кеттиң Ташкент жөнүндө. Мен терең сыйлайм. Арбагы сүйүнсүн, Каримов зор иштерди жасап кетти, бирок
чындыгын айтканда өзбек калкын ошондо парламентте коммунисттер чыгып сүйлөчү, Аскар Акаевич, мына эзелтен рынок экономикасында жүргөн өзбектер деле мынча шашкан жок. Төө минип жүргөн казактар деле мынча шашкан жок. Эмне үчүн биз кыргыздар шашып өтүп атабыз деп ушундай суроо беришер эле да. Бирок биз анын үзүрүн көрдүк, ошол тез өтүп кеткенибиз. Эми программа менде ошо монетардык программа жөнүндө айтып кетким келет кеңири. Ушул бүт программа ошо 90-жылдарда менде пайда болду. Кантип рынок экономикасына тез өтүп кетиш керек. Элди ошо лидер түшүнсө, көзү жетсе, эл ээрчип берет сөзсүз. Мына Кыргызстандын эли ошону ишке ашырып берди, сопсонун эле. Эми эң оболу мен ошо 90-жылы көзүмө жетти. Эң биринчи бизде айыл калкы көбүрөөк болгондуктан биринчи жер реформасын жүргүзүп, биринчи ошол айылдын калкын эркин рынок экономикасына адаптация жасабасак болбойт деген ишеничке мен келдим. Биринчи ушундан башташыбыз керек. Себеби артта калып калсак айыл эли кемчиликте калмак. Экинчиден монетардык ошол жакшылап эркин экономикасына өтүш үчүн фундаменттин ошо жанакы бир фундаменттин ошо бир краеугольный камени бул өзү улуттук валюта болуш керек деген оюм. Бирок эми ал кезде ал ишке аша турганы мен үчүн ачык айкын эмес эле. Биз Советтер Союзунда жашап турдук да. Бирок Милтон Фридмандын эмгектерин окуп мен ушундай терең ишеничке келдим. Бир өлкөдө турсак дагы өзүбүздүн улуттук валюта болмоюнча биз эч качан эркин экономикасына кенен мындай өтүп кете албасыбыз жөнүндө. Ошондуктан мына улуттук валюта керек экендиги дагы мен үчүн ошо 90-жылдарда эч кандай күмөн санабай мага белгилүү болчу. Ошентип негизги жолдору рынок экономикасын өтүү боюнча 90-жылы менде бар эле да. Анан ошондуктан 90-жылы күзүндө капыстык менен эми республиканы жетектеп, республикада реформа жасайын деген эч кандай оюм жок болчу. Мен ошол спикер болуп бер деди, жакшылап иштеп бердим. Эл ошондо таанып, кандайдыр мага ишенич пайда болду. Себеби телевизордон негизинен көрүп угуп атышты да. 90-жылы шайлоо болуп, партиялык жетекчилердин бири дагы президенттикке өткөн жок. Масалиев, Жумагулов баары баш болуп. Анан экинчи тур өтүп 27 октябрда 90-жылы ошо бир күн мурун кечте мага кайрылышты. Жогорку кеңеште, биздин Кыргызстандын жогорку кеңешинде ошол кезде демократиялык фракция уюшулган, чоң. Ошо демократиялык фракциянын өкүлдөрү мага кайрылышты. Эртең шайлоо болуп атат. Биз ушундай бүгүн чогулуп чечим кабыл алдык. Демократиялык фракциядан өзүңдү көргөзүп атабыз, келип катышып беришиң керек, шайлоого катышып беришиң керек. Биздин кандидат катары деп калышты. Анан мен ошол кечте бир атактуу академик Самарский деген математиктин үйүндө чай ичип отурдук эле. Анан айттым, мен биринчиден мен мында эч максатым жок эле. Экинчиден даяр эмесмин. Үчүнчүдөн мен эртең келе албайм, себеби самолет учуп кетти. Десем, жок, аны ойлоштурдук. Азыр аэропортко барсаң, түнкү 12-де Ошко самолет учат. Эртең менен биздин өкүлдөрү Оштон күтүп алып, биринчи самолет менен Бишкекке алып келип жетишип каласың дешти. Анан ар ойлонуп, бер ойлонуп, жок, мен бара албайм дедим. Бара албайм, мен пландарым жок. Ошондой дагы бир татыктуу кандидат таап көтөргүлө дедим. Бирок болушкан жок. Дагы бир топ, дагы башкалар звонить этти. Ошентип анан аягында эртең келбесең анда кечебиз ушундай деп
калгандан кийин айттым, эми жакшы болот, аракет кылып көрөйүн деп. Анан ошентип кечинде аэропортко бардым, Ошко учуш үчүн. Барсам, ошол жерде депутатскийде иштеген аялдар мени жакшы таанычу, дайым учуп барып келип турган. Анан бирөө пальтоомду, бирөө портфелимди көтөрүп эле чуркадык, самолет кетип атат деп эле экөө алып барып самолетко салып ташташты. Көрсө ошол күнү 7 саатка Бишкек уччу самолет кечигип калыптыр. Анан ошентип эртең менен Бишкекке түз эле учуп барып, үйгө бардым. Үйгө барып, анан жуунуп суунуп, анан саат 10-дон бир 2-3 мүнөт өткөндө жогорку кеңешке кирип бардым. Кирип барсам, ошо депутаттык фракция, демократиялык сүйүнүп кетишти баары. Келбей калды деп ойлогон экен, себеби Оштон айтышты да учуп келген жок деп. Анан алар да билбейт самолет кечигип келгенин. Анан ошентип кирип барсам, 11 киши жазылыптыр. Президенттикке талапкер, мен 12-нчи болуп катташты. Анан ошол күнү кечинде президент болуп шайланып калдым. Ошондуктан менде рынок, эркин, ошол күнү программамды айтып бердим мен. Программамды айтып бердим. Бир кызык жери, ошо мен кирип барсам, 11 киши катталып, ошонун ичинде айыл чарба боюнча катчы Аманбаев, Жумгалбек Аманбаев дагы катышып аткан экен. Ал мени көрөр самат борбордук комитетте бирге иштегенбиз 86-жылдарда. Анан мени көрө коюп эле чуркап барып трибунага айтты. Мен настаиваю программаны кыргыз тилинде гана сүйлөйлү деп. Кыргыз тилинде. Анан ошентип кол көтөрүп жиберишти. Мен түшүндүм, бул менин огородума камень экенин. Себеби мен кыргызча сүйлөгөнүмдү эч ким уккан эмес да. 20 жыл Ленинградда жүрүп, анан бардык ЦКнын съезд, совещаниелерди орусча сүйлөйбүз. Анан дайыма орусча сүйлөп жүргөнүмдү угуп, кыргызча билбейт деп ойлошуптур да. Анан 12-нчи болуп кыргызча программамды айтып бердим. Ошол программамда ошонун баары бар болчу. Жер реформасын жүргүзүшүбүз керек, эркин экономикасына тезирээк өтүшүбүз керек. Эгерде биз артта калсак, анда мынау кошуна чоң өлкөлөр булар озуп кетет, анан бизге кыйын болуп калат деп ошондой программамды айтып бердим. Программаны жактырышып колдошту. Анан ошентип президент болгондон кийин биринчи эле жер реформасын баштадык. Жер реформасы эң ийгиликтүү өттү. Кыскача айтышым керек, Кыргызстанда. Кыргызстандан кийин бир гана Арменияда башталды. 90-жылдарда Армениянын президенти Тер Петресян деген адагы абдан тың адам болчу, билимдүү, илимдүү. Ал атайын Кыргызстанга келип, биздин ошо тажрыйбаны көрүп, анан кийин өткөздү да Арменияда. Ал эмес ошо 91-жылы бизде биринчи фермерлик чарбалар уюшулуп, анан жакшы тажрыйба пайда болуп калган. 91-жылы ноябрда эң акыркы сапары менен Советтер Союзунда Михаил Сергеевич Горбачев да учуп келип, ошол мага звонить этти. Оскар эле дешат мени. Оскар, хочу прилететь, у тебя такой замечательный опыт организации фермерских хозяйств, крестьянских хозяйств. Хочу познакомиться, армяне очень пропагандируют твой опыт. Хочу познакомиться, будем распространять по Союзу деп. Анан келип таанышып кетти. Ошентип бизде ошо 90-жылдарда эле жер реформасы жакшы башталып калган. 90-жылдарда биз жер реформасын тырышып, жер реформасын өткөрөрдүн алдында мен ошо 90-жылдарда Советтер Союзунун 20-30 жылдардагы тажрыйбасын окуп чыктым да, окуп изилде. Ошол 20-жылдарда Советтер Союзунда атактуу окумуштуулар болгон, Кондратьев, Чаянов дегендер. Мына булар ошол кандайча
эркин экономиканын жолунда айыл чарбасын эффективдүү түрдө алып кетиш керек. Ошонун илим билим жөнүндө ошондой жакшылап жазып кетишкен экен да. Анан биз Кыргызстанда ошол Чаяновдун жолу менен өткөздүк. Чаянов жолу менен мына Россияда кийин гана ошол Чаяновду айтып келе жатышат. Биз ошондуктан ийгиликтүү өттү. Ошол 20-чы жылдардагы Советтер Союзундагы тажрыйбаны колдондук, бүткүл дүйнөдөгү тажрыйбаны колдондук. Ошону менен жерди айылдагы адамдарга бөлүп бердик, техника бөлүндү. Негизинен менимче абдан туура өттү, по справедливости все было распределено. Бирок кээ бир областтарда, кээ бир жерлерде туура эми баягы катачылыктар дагы кетпей койгон жок. Себеби ал кезде ошол директорлор, чоң ишканалардын, совхоз, колхоздордун директорлори, аларды ошол кезде красный директора, красный помещики деп бекер айткан жок. Алар жанагы жалтыраган, мындай бош жаткан байлыктарды өздөрүнө присвоить эткенге көп аракет жасашты. Көп аракет жасап, көбүн урбайлы. Бирок биз жетишип калдык ошол талан электе, ошол мүлк, колхоз совхоздордун мүлкү талан электерде негизинен республика боюнча по справедливости элге бөлүп бердик. Анан ошентип эл ошо 90-чы жылдарда ошол жер менен, мал менен ар бир дыйкан чарбалары техника алып калышты. Ошол техника менен анан оокат кылып кетишти, көтөрүлүп кетишти. Менимче ошол биз жер реформасын өз убагында өткөзүп, биздин айылдагы адамдарды рынок экономикасына даярдап, рынок экономикасына киргизип койдук да. Бул ушу менимче абдан чоң жетишкендик болду. Мына ошондуктан жана Бишкекте, башка жерлерде жанагындай даамдуу тамак даярдаганга негизинен продукция кенен бар республикада. 91-чи жылдарда эгемендүүлүк жолуна түшкөндө өтө кыйынчылыктар көп эле. Мисалы Советтер Союзунда 89-90 жылдарда продукция жетишпей, эң негизги мына тамак аш алсак, мына нан жетишпей калган мезгилдер болду. Эт жөнүндө сөз жок. Нан, май, эт, ушул жөнөкөй тамактар, сахар, ушулар жетишпей калган мезгил болду. Ал эми Кыргызстанда 91-чи жылы бизге дефицит бир 50-60 миң тонна буудай. Ошону биз биринчи визит менен, биринчи расмий сапар менен Туркияга барып, Туркиядан алып келдик. 50 миң тонна берип бизге жардам катары. Бир чети жардам катары, бир чети баасына. Ошентип кандайдыр бир кыйын 92-чи жылдан ошо Туркиянын жардамы менен дагы чыгып кеттик. Анан 1-2 жылдан кийин Кыргызстан өзү 1,5 миллион тонна эгин-тегин өстүрүп, эгин-тегин кенен болуп калды. Ошол кездерде мына реформанын чоң жардамы ошондой эл жеңил чыгып кетти бул жагынан. Мен дагы бир нерсени айткым келет, себеби ошол жылдарда биз каржылоо маселесин да чечтик. Биз биринчи болуп, мына Советтер Союзунун аянтында биринчи болуп кредиттик уюм уюштурдук. КСФК деген Кыргызский сельскохозяйственный финансовый корпорация. Ошол кийин анан сельский банкка айланды. Азыр кандай экенин билбейм. Ошолор аркылуу эл аралык каражат келип, анан кредит катары тарап турду. Абдан эффективдүү, эл аралык уюмдар абдан баалап, ошону үлгүлүү тажрыйба катары бардык өлкөлөргө кийин таратышты. Анан жер реформасы менен бирге мен дагы бир реформаны айта кетпесем болбойт. Бул местное самоуправление. Биз местное самоуправление, бул эми демократиянын фундаменти. Ошондуктан местное самоуправлениени Швейцариянын
тажрыйбасы менен өткөздүк. Швейцарияда кандай болса, биз ошондой тажрыйба менен өткөзүп, сельский управа деп, сельский управаны эл өзү шайлап толук. Эл өзү, илгери өзүңөр билесиңер, директорлорду совхоздун, колхоздун башкармасын, бүт райкомдор бекитчү, райком ал эмес биринчи катчы Турдак Нусубалиевич Абсамат Масалевичтер бекитчү ири чарбалардыкын. Биз биринчи болуп ошону элдин өзүнө бердик. Менимче бул абдан чоң революционный кадам болду десем жаңылбайм. Ошентип демократиянын фундаментин уюштурдук. Бирок кийин 2005 жылы Бакиев президент болуп келгенде, Бакиев айтты, мына Акаевдин демократиясы туура эмес. Биз илгеркидей эле башкармаларды президент назначать этиш керек деп, ошонун баарын бузуп, ошентип сельский управаларды дагы президент Бакиев дайындай баштады. Менимче ошол местный самоуправление ошондон кийин бузулду. А болбосо бул дагы эл аралык уюмдар тарабынан эң Кыргызстандын чоң жетишкендиктеринин бири катары местное самоуправление, фундамент современной демократии, истинной демократии деп ошондой Кыргызстан Орта Азиянын Швейцариясы деген атка калдык. Жакшы, биздин имидж көтөрүлдү өлкөнүн. Ушул айыл чарбада ошол местное самоуправление, анан жер реформасы аркылуу биз айылды көтөрүп кеттик. Ошондуктан 2000-жылдарда, 2000-жылдын баштарында биздин Кыргызстандын айылдары кошуна мамлекеттердин айылына караганда кыйла жакшы жашап калды. Мына бир көрүнүш айтайын. Мен кыдырып келер элем, жыл сайын түндүк, түштүк, батыш, чыгыш деп республиканын ошондо жайында Жалал Абад областын аркылуу Ош областына, Баткен областына өткөндө миңдеген адамдар чек арада тизилип турчу. Ошо Кыргыздын фермерлерине келип, күнүгө иштешип, Кыргыздын фермерлери ошол миңдеген өзбектин адамдарын кабыл алып, ошентип иштетип, мына ошо менчиги бар, ушундай чоң чарбалар ошентип баары көкүрөгүн эметишип баары айтар эле гордиться этип. Мына биз ушундай жер реформасынын аркылуу ушундай ири дыйкан фермер чарбаларын түзүп алдык. Мына ошентип бизге миңдеген адамдар күнүгө келип иштеп кетет деп, иштеп кетип турчу ошол жерден. Анан ошентип айыл чарба биринчиден демократиялык жолго айылыбыз, Кыргыздардын айылдары. Экинчиден жанагындай эркин рынок экономикасына жакшы киришип кетти десем болот. Эми өзүң туура айттың, эркин рынок экономикасынын дагы бир краеугольный камень бул өзүнчө валюта. Валютасы болбойт. Мына 90-91 жылдарда бизде Советтер Союзунда эле акчанын баркы кете баштады. Ал эми биз көз карандыска жетишип 91 жылы, 92 жыл Россияда шоковая терапия башталды. Баалар болсо космоско учуп чыкты. Саатына инфляция. Мына 92 жылда инфляциянын деңгээли Россияда 1,5 миңге жетти. 93 жылдын биринчи бөлүмүндө ошо кышта, жазда менин эсимде 2,5–2700ге жеткен мезгили болду. Гиперинфляцияга айланып кетти да, гиперинфляция болду. Ошол жылдар, мына 92 жылда бардыгыбыз ошо бир денежный пространство, баарыбыз Россиядан рубльды алабыз. 92 жылы рубльды деревянный деп калышты, деревянный рубль деп. Анан инфляция, мына өзүң жакшы билесиң, инфляция 40%тен төмөндөбөйүнчө экономика эч качан өспөйт. Экономиканы өстүрүш үчүн инфляция 40%тен төмөн болуш керек. Лучше
10%-тен төмен болуш керек. Переходный экономикада. Европадагыдай 1-2% болсо ал идеалдуу. Ал идеалдуу нерсе. Алар тескерисинче кайта ушу көтөрө албай атышат инфляцияны 1%-тен 2-3%. 2-3% оптимум. Фридман ошон үчүн Нобель сыйлыгын алды. Ошо 3-4%, 2-ден 4%ке чейин бул оптимум. Анан бизде болсо ошентип акчанын рубльдин баркы жок, инфляция болсо жанагындай 2000-ге чыгып кетти. Ошондуктан сөзсүз улуттук валюта киргизиш керек эле. Мен ошол Фридманды Кремлден корккон жоксузбу? Жок, эч кандай. Мен Фридман ал жылдарда мен ачыгын айтышым керек, эч тараптан кысым жок. Россия өзү менен алек болуп атты. Россиянын өзүнүн маселелери көп. Анан ошондуктан Россия өзү менен эл аралык уюмдарда ал кезде эч кандай ой пикир жок. Алар бүт силер рубльде иштешиңер керек. Башка мен сурап көрдүм да, сурап көрсөм, какие у вас возможности? Вы ничего не сможете поделать. Деп советниктер, ошо вы должны находиться в рублевой. Это Россия должна работать, провести денежную реформу и снизить, победить инфляцию деп айтышчу эле да. Бирок мен биринчи эле күндөн менде план бар эле, өзүбүздүн улуттук валюта. Мен жолдорун гана билген эмесмин, бирок биринчи күндөн мен негизги максаттарым бири жер реформасы башталып калган. Эми экинчи реформа ошол улуттук валютаны киргизиш керек. Ошондуктан мен издей баштадым. Эми Россияга кайрылсак, акча печаттеп бергиле десек туура болмок эмес, себеби биз рублевый зонадабыз. Алар туура түшүнмөк эмес аны эч качан. Анан ошондуктан баары секретте. Бирок мен түшүндүм, инфляция Россияда денежный реформа 93-жылдан мурун өтпөйт. Бул көзүмө жетти, себеби мен Россия менен байланышым жакшы эле, президент Ельцин менен мамилем абдан жакшы болчу, себеби жогорку кеңеште иштегенде мен ал кишини колдоп жүргөм да, ал кишинин кыйын мезгилинде жогорку кеңеште ал киши курулуш комитетин башкарууга аракеттенип, бирок каршылык көп. Мен ошондо колдоп, Борис Николаевичтин соратник, ошо академиктер Рыжов, Сахаров баары, алар менен мен жакшы мамиледемин. Анан Рыжов мага айтты, сен ушул Орто Азиянын депутаттарынан көбүрөөк добуш чогултуп бер деп. Анан мен кыргыздарды, казак, өзбек, тажик, туркмен баары менен жакшымын, ошолордун баары менен сүйлөшүп, жетекчилериңерге айтпагыла, өзүңөр эле добуш бергиле, эч ким билбейт аны деп. Анан ошентип бир топ добуш чогултуп берип, колдоп, ошол курулуш комитетин башкарып калганда, ошондон баштап Ельцин менен да жакшы болчубуз. Ошонун себебинен Ельцин президент болуп шайлагандан 10 күндөн кийин Кыргызстанга биринчи расмий сапары менен барып, кыргыздарга ошондой чоң жакшылык көрсөттү. Эми жана реформага кайрылып келели. Улуттук валюта киргизиш керегин мен көзүм жеткен, жолдорун издей баштадым. Жолдорун издеп 92-жылда күздө эми биз чет мамлекеттеринде гана даярдай алабыз, себеби сомду ал технологиясы, өзгөчө технология. Советтер Союзунда бир гана Москвада, башка жерде жок. Анан берки президенттер менен акырын кыйыр сурап, кандайсыңар деп көрсөм, алар да айтышты, бизде эч айла жок, Россия Ельцинди гана күтөбүз, кичине бир реформа өткөзүп, инфляцияны ооздуктайт деп. Ошондой аларда ой жок эч кандай улуттук валюта боюнча. Анан ошентип күздө мен чогулттум 3-4 адам, улуттук банктын төрагасы,
бір художник, дағы бір 2-3 адам, ушундай 3-4 адам да чогулуп, анан акылдаштык, биз ушундай валюта киргизишибиз керек. Улуттук банктын начальниги сразу эле айтты: Аскар Акаевич, мунуңуз фантазия, мындан эчтеке чыкпайт деп. Анан Карабаев, Нанаев, ал кезде Нанаев. Анан мен айттым, бул приказ, ошон үчүн иштей баштайсыңар деп. Анан ошентип сүрөттөрүн тарта баштадык, анан изилдей баштадык, кайсы жерден печаттайбыз. Ошентип бизге ушундай жол ачылды. Айтышты, Лондондо монетный двордон жасап берели. Анан стоимость ошол азыр эсимде жок, баланча миллион фунт стерлинг керек. Ошондо надежный баарын печаттап, анан самолет менен жеткизип беребиз дешти. Анан жакшы деп анан акча издей баштадык. Акча табыш керек. Бизде бир дагы фунт жок, стерлинг. $1 жок. Эч валюта жок Кыргызстанда. Не только валюта, ал эмес орустун деревянный рубльдары да жетишпейт. Ошол кезде зарплата төлөй албайбыз, пособие, пенсия, эчтеке төлөй албай калдык. Ооба, казна пустая, эчтеке жок. Россиядан ошентип даже деревянный ала албай турган мезгил болуп калды. Анан фунтту табыш керек. Ошондо биздин алтын кен бар болчу, Макмалда азырда иштейт. Ошол жерден СССР кураганда 1,5 тонна алтын калган экен, афинаж өтпөгөн. Ал кезде афинаж 99га жеткизиш үчүн стандарт. Новосибирскеден өтчү. Ошентип Кыргызстандан алтынды алып, анан Новосибирскке алып барып афинаж жасап, анан кийин СССРдын ошол золотой запасына кошулчу да эми ал кезде. Анан ошентип 1,5 тонна бар экен, 1,5 тоннаны акырын Швейцарияга жеткиздик. Швейцарияга жеткизип, а жерден афинаж жасап, афинаж жасаганда 1,5 тоннадан 1,5 килограмм эме чыкты. Ооба. Кийин ошо депутаттар алтын маселеси деп көтөрүшүп, эмне үчүн бир алтын Швейцарияга барат, эмне үчүн 1,5 тоннадан 1,5 килограмм жетишпейт, кайда дешип ызы чуу көтөрүшүп, кийин алтын иштери ошол легендарлык парламентте ошондон чыкты да. А биз ошону тазалатып, афинаж өткөзүп, Швейцариядан анан UBS деген чоң банкка коюп, ошол жерден алтынга анан каражат алдык, фунты алдык, стерлинг, ошону төлөп, Лондонго ошентип 92-жылдын аягында Кыргыздын сому печатталып, даяр болуп, январь-февралда 2-3 рейс менен самолет менен алып келип, Улуттук банктын сейфине салып койдук. Сом даяр. Анан момент күттүк, качан киргизиш керек. Анан апрель айында ушундай ошо 2700-га чыкты инфляция Россияда. 2700-га чыкты, ошондо ойлодум, мына мезгил жетти деп, анан кийин жогорку кеңешке кайрылдым. Айткан жокмун, сом даяр, Улуттук банктын сейфинде турат деп. Бирок айттым, улуттук валюта киргизбесек болбойт. Инфляция мына 2,5 миңден ашып кетти. Биз эч качан экономиканы жылдыра албайбыз. Экономика курагандан урай берет. Ошон үчүн улуттук валюта киргизишибиз керек деп чыксам, 99% каршы болуп чыгышты. Турдак Нусувалиев айтты, дагы бир депутат эсимде, Аскар Акаевич тиги төмүнген казактар дагы улуттук валюта киргизебиз дейлик, сиз кайда болбогон фантазияны айтасыз деп ошентип каршы болуп чыгышты. Каршыбыз деп голосование коюп, анан ошентип кетти. Анан апрелдин аягында экинчи попытка жасадым. Экинчи попытка жасап, жогорку кеңеште дагы ошо майдын башында Жапон мамлекетине биздин расмий сапар бар болчу. Мен ошо жерден жардам, анан жардам катары анан инфраструктураны куруш керек эле, инфраструктурный проекттерге бир кредит алыш үчүн
Жапан мамлекетине сапар уюштуруп койгонбуз. Ошол кетердин алдында дагы бир кайрылдым. Апрелдин айында парламентке барып айтып бердим, мына улуттук валюта киргизбесек экономиканы, макроэкономиканы стабилдештире албайбыз. Өсүш жөнүндө кеп сөз болушу да мүмкүн эмес. Анын үстүнө эртең бүрсү күнү Россия реформа жасаса, мына деревянный рубльдардын баары биздин мойнубузга карыз болуп түшөт. А биз аны эртең доллар менен төлөөгө туура келет деп ошентип түшүндүрдүм, жакшы. Бирок ынанбай коюшту, ишенген жок. Анан айтышты, аны кайдан даярдайсыз дедим. Анан аны чечебиз дедим. Аны чечебиз, силер чечим кабыл алып берсеңер, аны чечебиз деп. Бирок айткан жокмун, даяр турат деп. Анан болушкан жок. Ошондо акыры чыгып айттым: урматтуу депутаттар, биз сөзсүз май айында киргизишибиз керек. Себеби мен сезип турам, 1-2 айдын ичинде Россия реформа жүргүзөт. Ошондо анан бизди баягы Россиянын деревянный рубльдары сел жуугандай эле жууп кетиши мүмкүн. Республика кичинекей да. Ошол ойлорум менен ойлодум, майдан кечигишпесибиз керек деп. Мен эсептеп турам, Россия где-то ушундай жайга жакын реформа жүргүзөт. Алар да айтпайт, секрет баары. Анан ошентип депутаттарга айттым, мына мен Японияга расмий сапар менен баратам. Япониядан келгенден дагы бир келейин силерге. Ушул маселе боюнча ойлонуп көргүлө. Анан айттым, сомду киргизели. Эгер сом кирип 3 айдын ичинде терс таасир берсе, мен президенттиктен өз ыктыярым менен кетейин. Эгер сом иштеп кетсе, анда иштеп берейин дедим. Анан депутаттар ушундай сүйүнүшүп, кымыңдап, анан андай болсо азыр эле добуш бере коелу дешип, анан 90% ошентип добуш берип жиберишти. Себеби коммунисттер сүйүнүп кетти да, Акаевден кутулат экенбиз деп. Ошо коммунисттер ушунчалык реванш алгысы келди да, мен аларга эч бир бирөөнө жаман сөз айткан жокмун. Ал кезде мен ошону баса айткым келет. Эки жетекчиге, Турдакун Усубалиев, Масалиевге бир таш ыргыттырган жокмун. Өткөнгө эч критика айткан жокмун. Мен айттым, ушундай жаңы ушундай маселелер турат, ушуну чечишибиз керек деп алдыга гана сүрөп келдим. Анан ошентип добуш беришти депутаттар ошондой. Ошентип анда жакшы болот деп 10 майды белгиледик, 10 майдан киргизели. Мен Япониядан келгенден кийин силерге дагы бир кайрылып айтып берейин. Япониядан кандай жардам алабыз ошол кыйынчылык болсо. Анан 10-нан киргизели деп. Анан ошентип Япониядан барып келдик. Ал жерден ошол Жапан мамлекеттери бул өзгөчө сөз. Биринчи ошол Кыргызстандагы реформалар, ошо 90-жылдын башындагы кыйынчылыктарды жеңгенге эң зор жардам беришти. Биринчи проекттер мына Бишкек-Ош жолу, Манас аэропорту, Ош реконструкция, бардык инфраструктуралык проекттердин баарын Жапан мамлекети, анан Азия банкы, Азия банкы Жапан мамлекети аркылуу ошентип каржылап берип, эң чоң биринчи проекттерди куруп алдык Жапан мамлекетинин жардамы менен. Ошентип 10 майда улуттук валютаны келип айттым, даяр. Ошентип 10 майда биринчи сомдорду тараттык. Конечно, Россия тарабынан таарыныч пайда болду. Борис Николаевич мага таарынычын айтып, бир ооз айтып койсоң болмок эле деп. Эми бир ооз айтканда бул алар кое тур, биз өткөзөлү, сага жардам берели демек да. Анан ошондуктан бул жер чечкиндүү жүргүздүк. Бул жерден эч бир бизге жардам болгон жок, чет өлкөлүк. Алар үчүн дагы бул сюрприз болуп калды. Мен ошондо Фридмандын теориясына ишендим. Ошол жеңип чыктык.
Фридман теориясы боюнча ошол улуттук валюта гана мүмкүнчүлүк берет макроэкономикалык стабилизацияга жетишип, анан экономикалык өсүүгө өттү. Ошондо только билим мага жардам берди. Анан эч кандай ал жөнүндө эл аралык уюмдарга да айткан жокпуз. Алар да билген жок. Лондондо тиги монетный двордон дагы сөз чыккан жок. Эч ким билген жок. Беркилерим да жакшы карады. Ошо эң жакшы проект болду десем болот. Эң успешный проект был. Анан ошентип кошуналар айтышты: Акаев мына бүттү, сен күзүндө будешь протянутой рукой ходить, все, и твоя карьера политическая закончена, и все реформы твои закончены деп чыгышты. Себеби алар кандайдыр да каршы болуп турушту. Себеби жер реформасы жаккан жок кошуналарга. Мисалы Өзбекстан дыйкандары, дыйкандар ошону каалап турду, ошону жактап атышты, айтып атышты. Ошон үчүн Каримовго дагы кыйынчылык болду, конечно. Казакстанда эми анча бул маселе курч турган жок, а Өзбекстан үчүн бул маселе курч болду. Ошондуктан жакпай турган, бул дагы жаккан жок. Анан ошентип айтышты экөөтөн, Каримов да, Назарбаев да айтышты. Мунун эң чоң ката болду, күздөн кечикпей будете, кыргыздар будете ходить протянутой рукой, твоя карьера тоже закончена дешти. Анан бирок 2 ай өтпөй, июльдүн аягы августтарда Россияда денежный реформа болду. Анан ошол жанагы деревянный рубльдар Назарбаев айтып чыкты: бир жолу чогулдук, чогулсак СНГга чогулуп, анан Назарбаев туруп айтып атпайбы: Борис Николаевич, дейт, у меня 2 железнодорожных состава деревянных рублей. Что теперь мне с этим делать? Да. Каримов-то чыгып айтты, что делать? Вы даже должны компенсировать. Ушунун баары теперь, эти деревянные рубли, теперь наш долг. Вы кечиришиңер керек деп. А Борис Николаевич дагы айтты: ну что делать, друзья? У меня в каждом городе, в каждой области, в каждом крае такая ситуация. У всех эта проблема, ну решайте. Деп ошентти. Анан кийин эки президент кайта дагы мени күнөөлөй баштады. Ты знал, ты наверняка, ты же друг Ельцина, друг российских министров. Тебе, наверное, Федоров подсказал, министр финансов Федоров деген жигит болчу. Мамилебиз жакшы эле, раматалык, жаш кетип калды. Анан ошентип алар сен деле бизге айтып койсоң болмок эле деп. Себеби абдан чоң долгка калып калышты Казакстанда да. Биз себеби 2 ай мурун ошентип прекратили поступление. Биз мындай көп зыян тарткан жокпуз. Россиянын жана деревянный рубльдарын менен бизде эч маселе болгон жок. Биз болгон рубльдарды пайдаланып койдук. Анан 2 ай мурун болгондуктан бизде эч маселе болгон жок, кошуналардагыдай. Эми сөзүңүздү улай кетейин. Азыр мындай баа бере турган болсок, чындап эле биздин экономиканы толугу менен мындай реструктуризация, мындай структурасы толук өзгөрдү да биздечи. Анан өзүңүз абдан бир сөздү айтып кеттиңиз, бул абдан ачкыч болмокчу да. Мындай айттыңыз, сиз бийликке келип турганда Кыргыз Республикасынын калкынын көпчүлүгү биз агрардык мамлекет болчук, көпчүлүгү айылда жашайт эле депчи. Анан кийин бул негизи илимде да бул далилденип тур да. Агрардык мамлекеттердин негизи келечеги жок экен. Булар бүт эле байкуш кедейлер болот экен. Ошол эле карасак илгерки мындан 50 жыл мурдагы Кытай экономикасын караңыз, Вьетнамды караңыз, бүттүк түштүк чыгыш Азиялар бул күрүч же мындай тыйканчылык кылып жүргөн өлкөлөрдө мындай орто класс жок экен да, мындай же абдан байлар болот экен, анан аябай көп тыйкан. Ушул өлкөлөрдө революциялар да көп болот экен. Себеби дегенде кедейлер көп аябайчы. Анан ушул жактан алганда бизде мындай радикалдуу либералдык базар экономикасына өткөндөн кийин бизде заматта болгон жок арине. Бул акырын бүгүн биз ошол траекториянын үзүрүн көрүп, 20 канча жылдан кийин жандуу, динамикалуу, эркин
автономдуу болуп калган биз менчик секторду көрүп атабыз да. Анан жакында эле Кытайда мисалы мурдагы агрардык өлкө Кытайда бир жума 10 күн тегерегинде эле өзүңүз билесиз Кытай Компартиясынын 19 съезди болуп бүттү. Анда алардын азыркы сөзүмдү айтканда президенти же болбосо биринчи катчысы Ши Цзиньпин өзүнүн рапортунда элге кайрылуусунда айтып кетти. Азыр Кытайдын улуттук экономикасындагы айыл чарбасынын үлүшү структурасында 9%ке жетпейт деди. 8 менен 9%-тин ортосу деген. Бул деген нерсе Кытай экономикасы мындан ары айыл чарба мамлекет эмес дегенди айтып. Туура. Биз ошон үчүн бүгүн Кытайдагы өнүгүүдө адам башынын орто эсеп менен ички дүң продукция же болбосо per capita деп атпайбы? Бунусу бүгүн азыр $9,500 чапчып калды адам башына кирешеси. Булар абдан чоң. Бул деген нерсе экономикалык өзгөрүү структурасын такыр өзгөрттү деген түшүндүрүп атат да. Бирок тилекке каршы биздин Кыргыз Республикасы ошончолук бир топ ийгиликтерге мындай структуралык экономиканын мындан ары дагы өнүп кетишине өбөлгө түзчү бир кыйла жагымдуу шарттарды түзгөн менен акыркы мезгилде бирок кайра бир проблема бардай сезилет да. Бул деген нерсе азыр биз бажы биримдигине кирдик. Бажы биримдигине киргенде бизге айтып атат, бунун эң чоң артыкчылыгынын бири бул азыр могу айыл чарба продукциясын эми кыргыздар Россияга же болбосо Казакстанга кыйынчылыгы жок эле сата берет, сонун болот деген сөздү айтып атат да. Бул деген нерсе кайра сиз ошондо абдан кыйналып түзүп биздин улуттук экономиканы айыл чарба экономикасынан соодагерлердин сервистин экономикасына, менчик сектордун экономикасына түзгөн шартыңызды кайра бул кыйратпайбы? Бул деген нерсе элдер эми кайрадан айыл чарбага реинвестиция кылып, айыл чарба менен өнүккөн өлкөлөрдүн атуулардын бир жылдык кирешеси негизи $2,500 ашпайт деген көбүнчө илимде мындай тыянак бар да. Бул деген нерсе биз келечеги жок экономикага кайра эмне үчүн биз айыл чарбасына барабыз? Бул бажы биримдигинин кандайдыр бир четте бул жагы бизге кайра тоскоолдук болбойбу деген да бир суроо бар да бул. Анан экинчиси ошол учурда бизде биз WTO дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсүбүз да. Ошол учурдагы ошол WTO-догу мүчөлүктүн эрежелери менен жаңы бажы биримдигинин эрежелери бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде айкашып атат? Биздин Кыргыз экономикасына салымы канчалык болуп атат? Бул жагынан да сиз кантип чечмелеп бересиз? Эми эң оболу абдан туура айттым эми. Мына реформалар, тагдыр чечкен реформалар ар дайым ошол мына өнүгүп келаткан мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттер ал өз жолу менен баратат. Сөзсүз ошо айыл чарба реформасынан башталган деп. Мен үчүн дагы менин көз алдымда мисалы ошо Кытай Эл Республикасы Дэн Сяопин модернизацияны ошол айылдан баштады да. Ал киши дагы ошол айыл чарбасына биринчи либерализация жасап айыл чарба экономикасын ошол аркылуу ана мүмкүнчүлүк түзүп берди. Кийин индустриализация башталды. Бүгүн туура мына өсүп өнүккөн мамлекеттерде айыл чарба сектору өзү 3-5 мына ошо Жапон мамлекетинде 3-5% менимче, Америкада ошонун негизинде туура, бирок ошол эле 3% ошол бүт элди багып, мына мисалы Америкада бүт Американын элин камсыз кылып, толук дагы экспортко көп продукция чыгарып атпайбы? Ошондой болуш керек. Себеби айыл чарба ар бир мамлекетте эң өсүп өнүккөн, мисалы ошол эле Жапон мамлекетинде, Америкада это одна из самых высокотехнологичных отраслей. Самый высокотехнологичный. Именно поэтому небольшая доля населения обеспечивает продовольствием
сотни миллионов людей. И еще и остается на экспорт. Ошондуктан ар бир мамлекетте айыл чарба абдан надежный болуш керек. Өз элин толук камсыз кылып жана экспортко дагы продукция бериш керек. Бул абдан жакшы нерсе. Менимче ошол биз жол ачкан жер реформасы, местное самоуправление. Анан да бир нерсени айткым келет. Ошол айылга элди сакташ үчүн биз мисалы таза суу программасында ишке ашырууга аракет кылдык. Кийин тыштап атышты. Ошол ар бир айылды таза суу менен камсыз кылуу, ден соолугу айылда жашагандардын чоң маселе катары каралды эле. Анан ошондуктан айыл чарба бул сөзсүз керек. Анан эми мисалы кандайча ошол сөзсүз эле ошол айыл чарба продукциясын экспортко алып чыгыш керек. Менин оюм таптакыр башка. Мен ар дайым айтып келдим, ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу Швейцариянын жолу менен. Мен ошол жылдары көп айттым, биз Швейцариянын жолу менен кетишибиз керек көп нерселерди деп. Мисалы айыл чарба кандайча мына эки мамлекетти алып келгүлө Европада, чакан мамлекеттерден Швейцария биринчи. Булар абдан көп продукция чыгарат, айыл чарба продукциясын, тамак аш продукциясын. Анан Дания, кичинекей мамлекет Дания айыл чарба продукциясын 50-70 миллиард долларга экспортко алып чыгат. Бул мына мисал катары, мына кече Россиянын премьер-министри Медведев Кытай Эл Республикасында сапар менен жүрөт, айтып атат, Кытай менен Россиянын соода сатыгын 100 миллиард долларга чыгарабыз деп. Бүгүнкү күндө бул 50-60 эле миллиард. Эки великие державы. Ошон үчүн эстеп көргүлө, бир Дания жыл сайын 60-70 миллиардга айыл чарба продукциясын экспорт жасайт. Алар бирок премиум классты чыгарып атабы дейм да? Бирок мына Дания ошентип экспорт жасайт. Ал эми Швейцарияны алып көрөлү. Швейцария экспорт жасабайт. Тескерисинче Швейцария ошол Швейцариянын тамак ашын ичкен адамдарды алып келет өзүнө, туристтерди. Мына кышында миллиондогон эл келет Швейцарияга лыжа тепкени. Швейцариянын тамак ашын бүт ошолор жеп жакшы баа менен. Ошентип кетет. Жайында ондогон миллион адамдар кайта эле Швейцарияга келет. Ошол жерде музыкальный фестивалдар бар, туризм, горный туризм, тоолорунун баарын Кыргызстандын тоолорунда койлор кандай жайылып жүрсө, тиги Швейцариянын Альпында ошол туристтер ошондой эле жайылып жүрөт баарын. Кайсы жерине барбасаң, ошолор келип бүт тамак ашын ичип кетет. Мен ошон үчүн 90-жылдарда эле ушундай максат койгом, туризмди өстүрүшүбүз керек Кыргызстанда. Эми ал кезде инфраструктура болгон. Мун үчүн инфраструктураны өстүрүш керек. Аэропорт болуш керек жакшы, кара жолдор, темир жолдор, связь. Ошон үчүн биз мына 90-жылдарда биринчилерден болуп, мына цифровой связь өткөздүрдүк. Биринчиден жанагындай широкополосный интернетке доступ жасап бердик. Биринчи спутниковый станция курдук. Ошентип биринчи Орто Азияда биринчи болуп цифровой связьга өттүк биз, ошо надежный. Интернет биринчи доступ получили мектептерге чейин. Анан ошондуктан инфраструктура түзүлө, инфраструктуранын фундаментин түзүп койдук ошол жылдарда. Ошондуктан мен келечекте мисалы оюм мындай, кошуналар менен эч бир чыр чатактын кереги жок. Мисалы кайсы кошунага алып барабыз? Вот азыр айтып атат, Өзбекстанга айыл чарба продукциясын сатабыз деп. Өзбекстан өзү крупнейший производитель, причем лучше, чем мы производим. Өзбектин дыйканы менен биздин дыйканды салыштырып болбойт. Же тажиктин дыйкандары менен. Ошондуктан биз
келечекте бүгүн туура бүгүн издеп ошо рыноктарга Россиянын рыногун алып келишибиз. Россияда эле өзүнүн агропромун көтөрүп атат азыр. Они тоже хотят обеспечить полностью себя и экспортировать. Ошондуктан биз наоборот туристтерди мына Си Цзиньпин эң бир чоң үч чоң маселе койду. Ошонун бири возрождение Великого шелкового пути. Ал эми улуу жибек жолу биринчи Кыргызстандан башталган. Кыргыздар 9-10 кылымдарда 100 жыл Орто Азияда улуу жибек жолун контролдоп келген. Ошондуктан менин оюм келечекте наоборот Кыргызстанга ошо жана Швейцариядай кылып миллиондогон туристтерди алып келиш керек. Они должны путешествовать по Великому шелковому пути. Приключенческий туризм азыр бүт дүйнө ошону менен приключенческий туризм мына по Великому шелковому пути. Себеби бүт ошол улуу жибек жолдун маршруттары, биринчи маршруттары баары Кыргызстан аркылуу өтөт. Ошондуктан представляете, конные переходы, путешествия по Великому шелковому пути. Ошол жерде мына ошол Кыргызстандын экологически чистый тамак ашын баарын жакшы баа менен аны убара болуп башка мамлекеттерге ташып жүргөндөн көрө биз ошол туристтерди алып келип кышында дагы жайында дагы ошол жакшы баа менен ошолорду тамактандырып ошолорго өткөзүшүбүз керек. Мен мисалы менин келечекте көргөн стратегиям ушундай. Себеби биздин кошуналардын баары сами агропромышленные. Мисалы биз Кытайга алып барабызбы, рядом Уйгурская автономная республика аграрная. Они производят все то, что мы производим. Ошондуктан биз маселени башкача чечишибиз керек. Мына жапандарча чечишибиз керек. Эгер мы не можем экспортировать с хорошей выручкой, алыс ташыш невыгодно айыл чарба продукциясын, правильно? Ошондуктан биз наоборот биз ошо туристтерди алып келишибиз керек. Ошол биздин тамак ашты баалап, жакшылап, жана өзүң айткандай Бишкектегидей суктанып, Кыргыздын экологиялык таза ашы бар экен деп ошону анан пропаганда жасагандай жасашыбыз керек да. Бул айыл чарба жөнүндө эми жанагы ВТО жөнүндө мен бажы биримдигинин сөз жасап кеттиң. Мына мисалы биз ошол шериктеш мамлекеттердин ичинде 90-жылдарда рынок реформаларынын лидери болуп калдык. Признанный лидер. Себеби ошол жер реформасын биринчи өткөздүк. Эч жерде өткөн жок. Бизди көрүп Армения өткөздү бир гана. Ошондуктан биз эл аралык уюмдар мына революционный кадам жасады Кыргызстан деп көп жардам бере баштады. Бул местное самоуправление, ушулардын баары абдан жакшы таасир берди. Анан ошентип биз мыйзам тарабынан дагы алдыга жылып биздин мыйзамдарды ошол 90-жылдарда бүт биздин мыйзамдарды көчүрүп кабыл алып атышты кошуна мамлекеттер. Себеби биз ошо Россиядан атактуу академик Алексеев биз менен жакшы мамилеси бар эле келип өзүнүн окуучулары менен жардам берип биринчи граждандык кодекс кабыл алдык, көп жакшы мыйзамдарды кабыл алдык. Ошолордун баары кийин ошо кошуна мамлекеттери, казактар, өзбектер көчүрүп кабыл алып атышты. Ошентип мыйзам базасында түздүк. Ошентип 98-жылга келгенде биздин экономика да көтөрүлө баштады. Мына ошол Кыргыздын сому твердый валюта болуп 90-жылдарда мисалы Казакстан, Өзбекстанда доллар менен эле бирге чуркачу сом 2004-жылдарга чейин бул самый твердый валюта Центральная Азия. Инфляция ошол кезде 3-4%га түштү. Жана өзүң айткан Европадагы, Жапондагы акыбалда ошо биздин сом абдан жакшы иштеп, ошол реформалардын ийгиликтүү өтүшүнө чоң жардам берип кетти. Жана эл дагы ошол все-таки валюта болуп калды, барктуу.
Себеби кошуналар ошо жана өзбектер миңдеп келип бекер иштеген жок да, ошол сом үчүн иштеп, сом керек, сомду доллар катары чуркатып жүрүштү ошол Орто Азияда. Анан 98 жылга жакындаганда бизди эл аралык уюмдар рынок ошол эркин рынок экономикасына Кыргызстан татыктуу кирди деген чечим кабыл алышты. Страна с рыночной экономикой деп признали нас 98 жылга. Анан ошол 90 жылдарда бардыгыбыз биригип ВТО-го киребиз деп иштеп атабыз. Себеби эмне үчүн? Ошону мен айта кетишим керек. Бардык Россияда бар, Казакстан, Өзбекстан, бардык мамлекеттер команда түздүк. Ошонун ичинде биздин команда жаштар, профессионалдар. Башка командалардан айырмаланып, ал жакта көбүнчө кандайдыр бир чиновниктерден түзгөн экен. А биз атайын билимдүү, ошону билген жаштарды издеп таап, жаштардан команда түздүк. Ошол билген рыночный экономика, финансы баарын билген ошол командабыз иштеп атат, ийгиликтүү иштеп атат. Баары тең иштеп, баарыбыз ВТО-го өтүп атабыз. Себеби ошол кезде бүт өлкөлөр кедейленип калган, доход аз элде. Ошондуктан дешевые товары нужны. А дешевые товары как? Только ВТО открывает дорогу дешевым товарам. Анан ошентип 98 жылы биз ВТО-го өтүп кеттик. Көпчүлүк айтып атат, это везение деп. Везение, элемент везения тоже был. Бирок биз ошо жана биздин команда жакшы иштеди. Мен өзүм талыкпай иштедим. Бардык жерде переговорду өзүм өткөздүм. Командабыз жакшы жардам берди. Ошентип 98 өтүп кеттик. Анан баягы Крылов айткандай, калгандары көрө албай, анан кийин мына Акаев дагы бир утулду, ушундай деп, эми жем болот эл аралык соода уюмдарына деп ошентип чыгарышты. Өзүбүздүн элдин ичинде да бар ушундай Акаев бизди эмне үчүндүр ушу ВТО-го сүйрөп алып кирди деп. А бирок биз өз убагында кирдик. Бизден кийин Кытай Эл Республикасы кирди 2000 жылы. Ошондо биз ВТО-нун мүчөсү катары, Кытайдын кошуна мамлекети катары Кытайга жол ачканга уруксат берүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Мен үчүн эң негизги маселе ушунда болчу. Себеби биз Кытайга кол коердун алдында Кытайлар менен сүйлөшүп, Кытайлардан преференция алдык. Соода саттык преференциясы. Мына ошон үчүн 98 жылдан баштап Кытайдын товарлары, ал кезде самые дешевые, самые лучшие Кытайдын товарлары бүт Кыргызстан аркылуу кире баштады. Себеби Кытай дүйнөлүк соода уюмуна өткөндө, биз кол койгондо бизге преференция катары ошондой убада берди. Ошентип мына ВТО-нун аркасы менен Кытайдан, Турциядан, эки мамлекеттен негизинен ошол арзан товарлар бизге дарыядай эле агып кирип, мына ошону менен Дордой, Түндүктө, Түштүктө Кара Суу, чоң базарлар иштей баштады. Дордойду Жапандан бери билип калды, атайын Элечкеге келип көрсөтүп. Кыргызстан аркылуу анан ошол арзан товарлар анан Казакстан, Өзбекстан, атүгүл Россиянын Урал, Сибирге чейин жетип атты. Соода хап болуп калдык да, борбор болуп калдык. Ошону менен аркылуу мына биз эсептеп чыкканбыз, ошол аркылуу биз 1,5 миллион жумуш ордун камсыз кылабыз деп. А кийин мына Россиянын экономисттери эсептеп чыкты, 1 миллион акасы. Себеби Дордойдо 200 000 киши иштеди, Кара Сууда 150 000. Анан кийин жана швейный отрасли бар, Кытайдан келген 100 000 киши иштеп атат дейт. Арзан фурнитур менен да ошол сакталып калды, ошо ВТО-го киргенибиздин аркасы менен. Ошентип 98 жылдан баштап 1 миллионго жакын адам ошол ВТО-го киргенин пайдасы менен эң жакшы ошо Кыргызстандын деңгээлинде эми жакшы оплачиваемый
кызмат орундарын алып ошондой соода саттык абдан. Мына эми азыр соолой баштады. Себеби биз мына Евразийский союзга кошулгандан кийин ал соолой баштады. Себеби биз башка эмеге кирдик. Эми бул натыйжасы кандай болот? Убакыт керек. Бир убакыт өтсүн, анан көрөбүз. Эми кошуна мамлекеттер менен жанагындай соода саттыкта кыйынчылык туулуп атпайбы? Ал эми ВТОго өткөнүбүз бир кыйынчылык болгон жок. Бир мамлекет менен дагы ошол товарлар келип турду да мына. Агып келип турду, анан Кыргызстан аркылуу кошуна мамлекеттерге да жетип атты ошонун баары. Эми бул маселе болсо, бул эми республиканын жетекчисинин катачылыгынан менимче сөзсүз эми кошуна мамлекеттер менен эң обалуу кошуна мамлекеттер менен республиканын жетекчисинин милдети, негизги милдеттеринин бири кошуна мамлекеттер менен жакшы мамиле түзүш керек, достук мамиле түзүш керек, кошуна менен жакшы соода саттык эч тоскоолсуз өткөзүп туруш керек.